Коломто муниципалдык мекемеси 20 жылдан ашык убакыттан бери үй жоктордун баш калкасы болуп келет. 70 кишиге ылайыкталган бул жайга айрыкча суук түшкөн мезгилде кайрылгандардын саны арбайт. Коломтодогу улгайган адамдар жакындарынын кайрымы жоктугунан кайрылса, ал эми жаштардын басымдуу бөлүгү жумуш издеп келип ичкиликке берилип кеткендер. Азыркы суук түшкөн убакта 70ден ашып 80ге чыгып кетип атабыз. Анткени деген бизги деген ар бир биз Первомайский районго карайбыз. Райондордо болгон баары биз скорийлер алып келет бизге. Анан милиция кызматкерлери көчөдөгүлөр, бай көчөдө калып калган адамдарды алып келет. Алар эми ар кандай адамдар да. Кээ бирлер нуждающийлер, кээ бирлер мына капысынан жатып калган адамдар келип, кечкисин келип, эртең менен кетип калышат жатып. Ал келгенде мурдагы биз эми келген адамды алганда, мындай нуждающий адамды алганда, биз келгенде алардын ал акыбалын сурайбыз, фамилиясын сурайбыз, тууган тушкандары каякта жашайт, кандай туугандарың бар, кандай нуждайт этип атасың, эмне себептен минтип калдың, толтура суроолорду беребиз. Коломтого келгендер алгач медициналык текшерүүдөн өтөт. Эгер абалы оор болсо, ооруканага жиберилет. Ал эми баса албагандарга да өзгөчө камкордук көрүлөт. Чаще всего болеет. Ну, конечно, у нас... Селсаяктар тез жардам же милиция кызматкерлери аркылуу келишет. Алардын басымдуу бөлүгү алкоголдук ичимдиктердин кесепетинен кайрылгандар. Ал эми улгайган ата-энелерин кайрымсыз балдар үйүнөн чыгарып салышат. Келгендердин көпчүлүгү ооруйт, айрыкча кургак учук менен. Андыктан эң алгач толук текшерүүдөн өткөрүп, жуундуруп, таза кийимдерди берип, каттоодон өткөрөбүз. Все случаи все мы отправляем в стационар. Мырзабек Акунов жакындары каралашпагандыктан айласы жок 3 жылдан бери Коломтодо жашап келет. Жашы 70ден ашкан ата туруктуу жумушка орноша албайт. Андыктан пенсиясын керек жарагына чогултат. Балыкчыда жакшы үйүм бар болчу, 5 комнат. Теплица, баня, тебу барны парница орнотком. Экинчи кызым, кичүү кызым сат үйүп. Көчөдө калдым, анан бияка келдим. İşkilik içip tartıp buzbasan жүрө бересиң. Ama o жерде мешит бар. Ошондон барып 5 маал намаз окуйм. Пенсиямы алам, пенсиямы чогултуп. Атам ошо өзүнчө касса счет ачкан. Ошо 1 жылга чукулдап калды, ошо пенсиянын жарымын ошока салып атам. Кереги тиякта. Алдыда кычыраган кыш келе жатат. Үй жоктор мындай суукта атайын мекемелерге кайрылып күн көрүшөт. Андыктан шаардын ар бир районуна убактылуу баш калкалоочу жайлар уюштурулууда. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.